Адеп башаты диний уюмунун 2019-2020 жылдары аткарган иш-чаралары. 2019-2020 жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен биргеликте өздүк курамына түндүк региону боюнча тарбиялык иштерди жандандыруу максатында адеп темасында семинарларды өткөздү. Диний ыйык түндөргө атайын хатым окулуп, онлайн форматта түз эфирде хатым дубасын окуу иштери жолго коюлду. Мисалы Мираж кечеси, Кадыр түн сыяктуу. Рамазан айында ар түрдүү темаларда вебинарлар жана апталык илимий сабактар уюштурулуп турду. Ыйык Рамазан айында алгачкы жолу кыргыздардан чыккан Куран жаттаган белгилүү каарлардан 100 кыргызча мааниси менен бирге уктурулуп турду. Ыйык Рамазан айында Куран окууну үйрөнгүсү келген мекендештерибизге онлайн Куран үйрөтүү курсу уланып атты. Мектеп окуучуларына ар кыл багыттагы тарбиялык семинарлар жана Куран окуу курсу уюштурулуп келет. Ошондой эле атайын хатым түшүрүлүп, онлайн форматта түз эфирде дуасы окулуп жатты. Эпидемиологиялык шарттарга байланыштуу баарыбыз бирге дуа кылабыз деген сыяктуу иш-аракеттер өткөрүлүп, жалпы элдин, элибиздин амандыгы, жерибиздин келечеги үчүн дуа кылынып атты. Рамазан айында бир ай толугу менен ооз ачаардын алдында түз эфирде Аль-Кулубу ад-Дория аттуу дуба китебинен дуалар окулуп турду. Жерден алынган байлыктардын үшүрүн чогултуп, чогулган үшүрлөрдү колу жука, көп балалуу үй бүлөлөргө жана медреселерге таратылып берилди. Адам көркү адеп аттуу долбоордун алкагында ар жума күнү кечинде мекенибиздин белгилүү, тажрыйбалуу, илимдүү инсандардын семинарлары уюштурулуп келет. Пайгамбарыбызды жакшылап таануу жана таанытуу максатында Пайгамбарыбызды тааныйлы аттуу долбоордун алкагында китеп окуу конкурсу, дил баян, салават айтуу боюнча жарыш уюштурулуп, Пайгамбарыбыз тууралуу кыска видеолор тартылып, апталык вебинарлар өткөрүлдү. Баары үй бүлөдөн башталат долбоордун алкагында чоңдор үчүн Чырпыктан Чынарга китебинен сынак, өспүрүмдөр үчүн Бактылуу балалыгым аталышта сүрөт тартуу, дил баян жазуу конкурстары уюштурулуп, аны менен бирге көчмө семинарлар 7 облуста өткөрүлдү. Долбоордун алкагында уюштурулган кайнене келин аттуу командалык жарыш болуп өттү. Жана турмуш жолуна аттан электерге турмуш курууга даярмынбы аталышындагы 1 жумалык семинарлар өтүлүп, сертификаттар тапшырылды. Намаз көзүмдүн нуру долбоордун алкагында намаз китебинен сынак, намаз үйрөнүү курстары, көчмө семинарлар, намаз тууралуу кыска видеолор, намаз жана жашоом аталышындагы дил баян жазуу конкурсу уюштурулуп, жеңүүчүлөргө кызыктуу белектер тапшырылды. Пайгамбарыбыз Мухаммедтин туулган айына карата жаш жеткинчектер арасында хадис, дуа жана демөөрчүлөр арасында Куран боюнча кичи жарыш өткөзүлүп, аял заты үчүн Куран билген эненин үйүнөн кут кетпейт деген аталыштагы Куран жарышын өткөрдү. 9-15 жаш курактагы өспүрүмдөр үчүн Алланы билгим келет 1 жана 2 китебинен китеп окуу жарышы өткөрүлдү. Триллионер Кыргызстан жаштар интеллектуалдык клубу менен биргеликте чай квиз интеллектуалдык оюнун өткөзүп келет. Рамазан айында жерлерде ооз ачыруу иш-чаралары менен жардам пакеттерин таркатуу иш-чарасын уюштуруп келет. Айрыкча өлкөбүздөгү эпидемиялык кырдаалда карантинде жаткан аз камсыз болгон жана убактылуу жумушсуз калган үй бүлөлөргө жардам топтоо акциясы уюштурулду. Блокпосттордо тургандарга, дарыгерлерге, тартип сакчыларына азык-түлүк баштыкчалары жана ысык тамак жеткирилип берилди. Коронавирусту бирге жеңүү максатында жергиликтүү демөөрчүлөрүбүз тарабынан берилген дем алдыруучу аппараттар, пульсоксиметрлер, маскалар, коргонуучу костюмдар жетишсиз болгон айрым облустарга таратылып берилди. Курман айтта чалынган курмандыктын эттеринен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетимдер үйүнө, карлар үйүнө, муктаждарга, медреселерге берип келет. Элибиздин саламаттыгын ойлоп,
күн түн иштеген врач-санитарларга 1000 килограммдан ашык чалынган курмандыктын этинен жеткирилип берилди. Жана атайын врачтар үчүн даярдалган 2 обсервацияга сый тамак жана тазалык кызматкерлерине демөөрчүлөрүбүздүн өз колу менен ысык чай уюштурулду. Баары тарбияга байланыштуу болгондуктан мектеп курагындагы балдардын тарбиясы менен таалимине көңүл буруу максатында жайкы жана кышкы лагерлерди уюштуруп келебиз. 2019 жылдын 6 октябрь күнү Адеп Башаты диний уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири, диний агартуучу Күмүшбеков Чыңгыз устастын жаркын элесине арналган демөөрчүлөр арасында спорттук турнир болуп өттү. Адеп Башаты диний уюмунун соц тармактардагы жеке баракчаларына ар жума сайын бирден хадис, аят, дуа, накыл сөздөр, видео жана картинкалары чыгарылып турат. Видео сурамжылоо, Рамазан айынын календары, курмандыкка карата бир канча видео роликтер чыгарылды. Даталуу күндөрдө кыргыз элине куттуктоолор айтылып, коомдук желелер аркылуу таратылып турат. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы өзгөчө кырдаал учурунда Адеп Башаты диний уюму муктаждарга жана убактылуу жумушсуз калган мекендештерибизге жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык баракчасын тапшырды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыраазычылык баракчасы менен сыйланды. Колдоо көрсөткөн ар бир инсанга терең ыраазычылык билдиребиз.